күндө сенсацияга берип бышыгылак болуп калды окшойт. Бирок азыркы айта турган маалымат андан дагы сенсация. 28 миллиард сом. Же болбосо ошол кездеги курска которгондо 400 миллион доллар акча. Бул абдан чоң эбегейсиз сумма. Бул суммага 100 мектеп куруп койсо болот ушул азыр. Эми бул бажы тармагынын эркештан багыты боюнча эле болгондо дагы 2 гана урлук схемасынан келген зыян деп бажы кызматы өздөрү иликтеп чыгышты. Аны улуттук биринчи канал жарыялады. Эми буга чейин бажы кызматы дагы, улуттук биринчи канал дагы ал жактагы урлук тууралуу такыр унчук айтышчу эмес. Эми эч болбосо кеч болсун, азыр айтып чыккандарына дагы баракелде. Бул суммага мен ишенем. Себеби дегенде ушундай урлук схемалары бар экенин биз бир нече жыл мурдагы иликтөөлөрүбүздө айтып чыкканбыз. Анын экөөнү мына эми ырастап отурушат. Ал схемалардын бири лже-транзит же жалган транзит. Бул кандай? Кытайдан товар алып келаткан бирөө, мен бул товарды силер аркылуу Өзбекстанга алып өтөм, силер аркылуу транзит менен гана алып өтөм дейт дагы, эч бир бажы алымын төлөбөйт, бир аз гана жол акы төлөп туруп кирип кетет. Бирок чын-чынында ал товарды Өзбекстанга алып өтпөстөн Кыргызстанда калтырат дагы. Транзит деген кагазы гана Өзбекстандын чек арасынан ары өтүп кетет. Чын-чынында товар Кыргызстанда калат дагы, башка жактарга алып барып сатышат. Bundan эбегейсиз зыян келген мамлекетке. Анан дагы бир схема бул кызылдай эле контрабанда. Кээ бир машинелерди такыр бажы алымсыз эле киргизип ишкен. Жөн эле бир короодон экинчи короого киргенде эле контролу жок, бажы алымсыз эле кирген. Кээ бир машинелер болсо эч кандай тийиштүү төлөмдөрдү төлөгөн эмес. Айталы, телефон менен кездеменин бажы алымы таптакыр эки башка. Мисалы телефон алып келаткан болсо бирөө, бул кездеме деп туруп алып кирип, натыйжада эбегейсиз суммага мамлекетти сызга отургуза берген. Таможнядан растамашка болгону, передвижениясы, анын немегөт бүт Матраевдердин контролунда. Ушулар контролдук кылат. Ушулар иштетет, ушулар канча пайдасын көрөт, кандай болот, ушулар билет. Матраев билет да, конечно. А техникаларын бир тууган үкөсү бар, Руслан деген. Ошол карайт. Кытайдан ошол жүк ташканбыз. Аны алып келип ошол Кара сууда терминалга алып келип, терминалдан документ жасап Бишкекке деп жасайт эле. Кара суу базарынан алынган деп. Андан кийин Бишкекке барганда Бишкектен Дордойдон алынган товарды Москвага документ жасашат эле. Ошентип мен 16-жылы бир жолу бардым, 17-жылы 3 жолу бардым. 20 Volvo 4-5 рейстен каттаган да. Көлбаев тирүү кезинде, Матраимовдун эбегейсиз күч болуп турган кезинде мына ушуларды айтып кеткен, башын тобокелге салган ушул адамдарга мен дагы бир ирет ыраазычылык айтып кетейин. Булардан башка дагы аты жөнүн атабастан маалымат бергендерге дагы ыраазычылык билдире кетейин. Эми бул 28 миллиард деген жанагыл Райымбек Матраимов буга чейин төлөдү деп айтылган 2 миллиардтан таптакыр бөлөк сумма. Эмне үчүн 2 гана миллиард мамлекетке төлөдү, бул деген абдан аз деп ызы-чуу салып жер сабаганыбыз ошондон болгон. Анда Матраимов бир гана схеманы мойнуна алып, андагы азын олак гана бөлүгүн төлөгөн. Анда мен өтүп аткан машинелерден $870 доля алып тургам ар биринен деп атат. Ал өзүнчө бир үчүнчү схемада. Андан башка дагы урлук схемалары бар. Менимче бийлик аларды дагы ачат болуш керек. Жалган импорт деген баа жана башкалар да бар. Эми ишыгыл бажыда мындай урлук схемалары бир топ. Эми бул акчаны мамлекет кайра кайтарып алышы керек. Эгерде ушул акча урдалбаганда биз мына ушунчалык 28 миллиард сомдук бай жашамакпыз да азыр кыргыз эли. Бул деген сиздин, биздин кыргыз элинин акчасы. Биздин чөнтөгө түшө турган, биздин жыргалчылыгыбызга жумшала турган каражат болчу. Бул эми бажынын жарымынын жарымы келтирген зыян деп айтып атпайбызбы? Андан тышкары Торгарт багыты бар, андан тышкары Манас аэропорту бар, андан тышкары башка дагы терминалдардан келген уурулуктун зыяндары бар. Эгер бийлик
ушунча баштагандан кийин чындап эле аягына чейин жеткизип саясий эрки бекем болуп анан ошол таап чыгып жана кайтара турган болсо эбегейсиз бажыдан уурдалган миллиарддарды ошондо нак дагы кыргыздын кашыгы дагы табагы дагы алтын болот. Керек болсо тышкы ички карыздарыбызды мына ушулардын эсебинен төлөп койсок дагы боло тургандай мүмкүнчүлүк бар. Анан бул эми ойдон чыгарылган сумма эмес албетте. Жанагыл жерде расмий статистиканы карасаңар, арифметика өзү эле көрсөтүп атат. Себеби дегенде албетте 2020-2019 пандемия болуп калып, машинелер аз өтүп, көрсөткүч төмөндөп кеткен. Бирок 2019-га чейин болжолу 30-40 миллиард гана бажы чогултчу да таможня. Былтыр болсо 2022 75 миллиардга жакын болду. 2023 100 миллиард чогултабыз деп атышат. Мына ушул арифметикалык көрсөткүчтөр эле канча сумма кайда уурдалып атканын көрсөтүп атат. Албетте мындан дагы көп чогултса болот, мындан дагы көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан ушунча суммалар, ушунча элдин ырыскысы уурдалып атканда 5-10 тыйынга алданып, бизди журналисттерди, анын ичинде мени жаманатты кылган байкуштарды эми кудайга эле койдук. Кантсе дагы эч болбосо кеч болсун дегендей бийлик акыры биздин иликтөөнүн өзөгүнө көңүл буруп, анын ичинде маалыматтар туура экенине ынанып, эми албетте ынанган, туура экенин моюнга алып, мына элге чыгарып атышат. Ушул жагына шүгүр дейли, эми ушул каражаттардын кайтышын күтөлү. Буларды эми кимден кайтарат? Жакында Матраимов Көлбаевке тиешеси бар деп 50 бажычы кызматтан кетти деп атышпайбы? Жанагыл уурулук жолдорунда отурган, аларды көзөмөлдөгөн мына ошол бажычылар болгон. Алардын башында акчаны эң чоңун көзөмөлдөп, ар жака, бер жака бөлүштүргөн Матраимов болгон. Ошол бажы кызматы деле өздөрү ырастап чыгарып атышат. Мына 28 миллиард уурдалган түйүн бул Кара Суудагы терминал деп. Кара Суудагы терминал түздөн түз Райымбек Матраимовго тиешелүү. Күбөлөрүбүз деле айтып атат. Иши кылып уурдалган акчаларды тыйынына чейин кайтара турган мезгил келди. Биз күтөбүз. Эгер зарыл болсо азыркы иликтеп аткан бийлик органдарына маалыматты берип, аларга жардам бергенге дагы даярбыз. Журналисттер менен, иликтөөчү журналисттер менен эгерде маалыматыңыз болсо бөлүшүңүз. Коррупцияны көрүп атсаңыз, уурулукту көрүп атсаңыз, дароо айтыңыз, кабарлаңыз. Миллион уурдап 1000 сом берип койсо, бул кайрымдуу экен, бул боору керек экен, бул элдин уулу экен деп аларды жактамай жок. Биз мындай уурулукту түп тамырынан тазалашыбыз керек. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.